Мага деген мына бugün канчанчы күн өзү? 6-күн. 6-күн, мага ошо мына акыркы күндөрү 5тен кийинки эле цифрлар жага баштады да. Эмне тигил 4-3-төрбү? Апа 5тен кийин 4-3 келбейт го. Демейсиңби, мен карабайсыңбы? Карылык деген ушу жаман экен да. Мен жанагы 6-күндү кечинден эле күтөм да. Ой, апа, ушундай бир кандай десем, уйсап келип туруп эле ушундай отурам чакапак колумду да жубайм, тим эле белдемчимди чечип, чечеликтатып, майланышып алып ушинтип тиктеп отурам, көзүмдү албайчы. Аябай иттей жанагы келини кыйын алып барат бирок. Билбейм, өткөндө тигил кемпирлер менен сүйлөшүп атсам айтты го, келини бирде келет, бирде келбейт. Жана кемпир болсо да укмуш экен деп кайненесин мактап аткандай болушту окшойт. Жок апа, эме тиги картаңдарга картаң жагат, жаштарга жаштар жагат дегендей эме негизи келин жакшы болсо, кайнене да жакшы болот. Ошондуктан ошол жерден жаңылып калдың да? Мени картаң дебейдиң окшойт, Же кимди айттың? Биз биякта туруп алып эмени баштап ийин деп атат окшойбуз, андан көрө эми баардыгын каратпай. Саламатсыздар. Жаштарга деле, мага окшогондорго деле маанай көтөрүп туруу керек да. Анда эмесе баштайлы. Ооба, баардыгы күтүп калышты. Анда эмесе биз кандай коноктор келди, кандай ырлар болот алдыда силерге айтып беребиз. Акырын жайма-жай отуруп алыңыздар, Баштадык анда кетти. Sen meni koyup dursun
менен сүйлөшүп келдик. Эртең келиниңди даярдап алып кел деди. Эмкирчин айтып көрчү дагы бир жолу. Мына, жаштакай турам, Аяктан моундай зыңкыйып чыгып туруп айтасың, чачы башыңды кармалабай, мындай бир айтчы. Жагып турам, мынтип турам да. Мынтип. Ырчылардай болуп мынтип тур, айт. Деп ыйлайтчы эле айын. Айткан атам эми апа. Элдер башка сүйлөп калат. Дем кыстыгып башкача болуп баштадым. Ал тур, мен жаныңда турам, айтып кой. Тигине карап айтканың. Алдыңыздарда Ислам Акматов ашыгым. Жаман болбой калды окшойт, Болбой калды, дагы бир сөз айтып чыгыш керек да бас. Ешкімден жоқ талашы, түндөй терең көздөрүңдүн карасы, жамалыңа бүт аламды батырган, жараткандын кереметин карачы. Арманым жоқ соңку терең өзүсө, көңүлүмдү бүтүн арнайм өзүңө. Мүмкүн эмес каректерден жаштанбай, кездешели жүрөктөрдү ыйлатпай. Арманым жок соңку терең үзүлсө, көңүлүмдү бүтүн арнайм өзүңө. Мүмкүн эмес каректерден жаштанбай, кездешели жүрөктөрдү ыйлатпай. Көздөрүңдөн мөлтүр алам тургандай, кылыктарың жанга жарык сунгандай. Бул өмүрдө баары эгиз жаралган, болосуңду бүтпөсүйү ырлардай. Арманым жок соңку терең өзүлсө, көңүлүмдү бүтүн арнайм өзүңө. Мүмкүн эмес каректерден жаштанбай, кездешели жүрөктөрдү ыйлатпай. Арманым жок соңку терең өзүлсө, көңүлүмдү бүтүн арнайм өзүңө. Мүмкүн эмес каректерден жаштанбай, кездешели жүрөктөрдү ыйлатпай.
Апа, бүгүн биз 3 тилдүү айымдар отурабыз. Ооба. Эң эле биринчи тилдүүсү мен деп коем. Сизден кийин эле эжем, анан мен. Анан бул Анар айым кош келиңиз биздин төрүбүзгө. Аме чай коеюн, О, чай коя. Чайдан коюп. Анан сөздү баштайлы. Келинсин чайын ичели. Бул эми келиним айланайын. Көрдүңөрбү? Келиңиз, ысык чайдан алыңыздар. Ой, рахмат. Анар айым, кандай келип алдыңыз? Эң сонун. Пробка Эң жок бекен жолдо? Жол капкак боло элек кезинде чыккан. Эми сиз менен сүйлөшүп, мындай суроо бериш да аябай эме? Жок, мен Сөзгө сүйлөп калабыз, отурабыз. Бизди тескерисинче бизди эме кылып, конок кылып өзү андай эмес. Мен сиздер менен кайнене менен келиндин ортосунда аябай бир жакшы суроолорго кат кырып күлүп жооп берем деген даярдык менен отурам. Тааныгандар, тааныбагандар үчүн дагы айткым келип атат. Анара Шайымкулова эжекебиз биздин Сармерден деген долбоордун алып баруучусу. Шайыр жеңеси десек болот. Учурда чынын айтканда мындай кызыл тилдүү, тилинен чаң чыккан, тили менен будай курган негизи андай айымдар аз азыр. Биринчи эле апам анан Мен сиз өзүм ишенип өзүм ишенип кетип. Чында негизи алып баруучу болуш бул өзүнчө бөлөк. Бирок шайыр жеңе болуп, шайыр жеңелик кызматты анан Сармердендин рамкасында кыргыздын бир нукура сөздүктөрүн пайдаланып, бир кандайча десем, бул жакта жөнөкөйлүк алып баруучулук эмес да, бул жерде боюнча импровизация дейбизби? Бул жакта даярданбайсыздар, менин билишимче. Бир сонун долбоорду, бир эмесин жылдызын жандырып атасыз. Ошол долбоор тууралуу сөз кылсак, кантип келип калгансыз? Бул долбоорго кантип тандалып калдыңыз сиз? Эң биринчи буйрук деген жакшы сөз бар. Мындан 6 жыл мурун мына ушул сахнада мен калтырап, титиреп кастингден өткөм да. Бир канча 30дан ашуун кыз келип катышкан. Кудайдын буйругу экен. Ошол 6 жылдан бери Сармерденди алып барып атам. 6 жыл болду. Ооба. 6 жыл болду. Кээде тилиңен чаң чыкканда учур болот, кээде чыкпай калганда учур болот. Кээде тилимде чыкпай калат. Ар түрдүү Сармерден болот, ар түрдүү көрүүчү келет, ар түрдүү катышуучу келет дегендей. Бирок бир нерсени мен кийинки жылдары байкадым. Сармерденге башында мен аябай даярданып келчүмүн да, жазып алып, бирок анын кээде өтпөй калат. Өтпөй калат. Ошол учурда кандай окуяны көрсөм, жигиттер тараптан, кыздар тараптан мен ошону эле эки сап менен, эки сүйлөм менен тамаша иретинде сүйлөп коюп, анан чын күлөбү, жалган күлөбү, эл зал күлүп жиберет да, анан ошондон мен ушинтип алып барышым керек экен деп ойлоп, баягы турган жерден эле бир тамашаларды ойлоп табам. 3 саат, 4 саат. Мен кадимкидей бала кезге барып келгендей, мен ал жерде эч ким кой дебейт да. Бир жерге калат экен. Анан монтаждан кайсы жерин кой дешет, аны мен өзүм байкой калам. Ошол. Мисалы, эске алуунчу нерсе шайыр жеңеликте, кадимки эле биз көрүп аткан алып баруучулардан айырмачылыктары эмнелер? Эми мындай башка алып баруучуларда даяр болуп жазылып, же болбосо мындай бир нерсе бар да, ал жерде мындай чек жок да. Ар түрдүү окуя болушу мүмкүн. Сен жаныңда катышуучулардын бирөө аябай кыял жоругу, эркетай болушу мүмкүн, бирөө тил алчак болушу мүмкүн. Ошол артыңда турган 20-25 кызды сен ыйлатпай, сыктатпай, капа кылбай, Талабын талашып, алардын таламын талашып, кээде бир ушундай учурлар болуп калат. Көп катышуучу келип алат да, баягы биринен бири угуп, ушундай бир убакыт болуп калат, эми ал дайым эмес. Ошол учурда убакыт бүтүп бараткан учурда сен өзүң сүйлөбөй, ошолорду ырдатып, үйүнө ыйлатпай, үйүнө муңайтпай кетиргенге аябай аракет кыласың да. Ал жерде алып баруучу эле эмес, биз куткаруучу да болуп калабыз да. туура айттыңыз негизи. Жана ар кандай учур болуп калат деп атпайсызбы? Анан бул эми баары бир баягы жазылма алынган эфир болбогондуктан жандуу эл бар, ошончо журт бар. Анан бир эсте калган бир күлкүңүз келгенби балким, же өзүңүз уялганбы бир, же болбосо ушундай окуяларды айтып бериңизчи. Мындай бир эле окуяны айтып бере албайм, бирок башында менде жаңылып кетүүлөр көп болчу да. Сөздөн жаңылып, ал эми баягы кайталанып тартылбайт да, концерт сыяктуу шыр кетет. Ошол учурда аябай уялып, үйгө барганда өзүмдү өзүм жеп ушундай болчумун да. Азыр ушул бу нерсе болуш керек экен.
болду деп коем, өзүмдү көп күнөөлөбөй калдым. Анан ката болуп кетсе дагы элге тамашалап эле ошол нерсени ошол жерден эле оңдоп кеткенге аракет кылам. Мен кайра сүйлөп койсом болобу деген сыяктуу. Эми импровизациялык чеберчилик өрчүп өсөт экен. Ал тажрыйба алып келет экен ошого, акырындап алып келет экен. Жана эми айтып коет атпайсызбы, шайыр жеңе баардыгын эле колунан келбейт деп. Жана бул негизи сөздүктөргө кыргызчанын укурасы унутулуп бараткан сөздөргө атайын китепти даярдамасыздарбы же мындай өзүңүздүн натураңызда барбы ал? Кесибим боюнча кыргыз тилчи адабиятчымын да. Анан Кептин төркүн бакта. кезегинде мен музыкалык билим ала албай калдым. Мен келечекте иштебей турган эле билимди алып алып дипломум жатат деп ойлочумун да. Көрсө жаңылышкан экем учурда. Бирок азыр ошол билим мага ошол база жардам берет да. Үй бүлөбүздө менин атам, апам аябай адабий китептерди көп окуган инсандар. Апам аябай көп окуучу китептерди, мен да көп окугам кичинекейимде, азыр эми көп окубай калдык чын айтканда. Бирок сөз түрдө эле нукура тил байлыгын өстүрө турган китептерге сөз түрдө үңүлөм. Антпесе болбойт. Мүмкүн Сармердендин жолун ушул жылдарда мен улантып аткандырмын. Ошол. Мен кичинекейимде ошо сахнада мейли ырчы болобу, мейли актриса болобу, мейли алпарчы болобу, мен ошол сахнада туруп сүйлөп, сахнада туруп элдин алдында жаркыраган, анара болгум келген нерсе мени алып келди окшойт да. Каалоолорум. Жогоруда кесип тууралуу да сөз кылып койбойтпу? Сиз кесибиңиз боюнча мугалимдесиз, филология жакта окуган деп. Анан бул жаатта иштебейсиз, бирок ырларыңызды угуп калабыз. Анан бул ырчылыкта билимиңиз кандай? Ырчылыкта билимим жок. Айтылуу Улук мырза Полотов агайымдан мен мындай кантип айтат, барып сабак алгам да. Барып баягы документ тапшырып, окууга тапшырып, студент болуп окуган эмесмин, бирок барып сабак алгам. Кийин баягы балдарым майдарак учурда мен искусство институтуна тапшырдым. Бирок окуй алган жокмун. Өзүм ошол нерсеге баягы чыдамым жетпей койду, ошондой болду. Бирок шүгүр. Албетте сөз түрдө бул эми азыр чоң бир жүктү аркалап, ошол Сармердендин атын өчүрбөй, Сармерден кандай болуш керек болсо ошондой нукта 6 жылдан бери козголбой алып кетиш дагы бул аябай чоң эрдик. Мисалы, баардыгын эле колунан келе бербейт да. Ошондуктан бирөө тажа. Сизде ушундай болобу мындай? Болду эди, чарчадым, башка эле жумуш кылайын. Кой, мен ырдайм анан комузум. Андан көрө тойго 1-2 тойго чыгып койгон жакшы деген болобу сизде? Бир нерсе бар да. Адам дайым эле баса берген жолдон же дайым эле кие берген кийимден кээде тажайт да. Анан менде дагы кээде ошондой болот. Кээде бир тумоолоп калган учуруң болот. Же ошол учурда сен үй бүлөлүк жумушуң болот, бирок ошонун баарын таштап Сармерденге келесиң да. Бирок эмнеси бар билбейм, ушу сахнага чыккандан кийин ошол ойдун бири жок да. Ошол ойдун бири жок. Сахна сени мындай сыйкыры барбы, эмнеси бар билбейм. Кадимкидей кайра эч нерсе болбогондой кетесиң. Сопсон болуп. Эми бул дайым эле болбойт, бирок кээ бир болот адамда. Эми бул болбойт, мен укмушмун деген сөз эмес. Адамдын ички сезимдери кээде ооп төгүлүп, кээде балкып, кээде жыргап, кээде өзүнө өзү ээ боло албай аткан учурларда адамдар ар кандай ойду ойлошот. Бирок анын баарын сахна сыйкырлап коет. Анарайым, эми сизди чакырып алып, жөн эле ырдатпай да кетирип салсак болбой калат, туура эмес болуп калат. Ошондуктан азыр мен Анарайымды сахнабызга алып чыгып, ырдатып ырыныккым келет. Кайсыл ырды аткарып бересиз? Мен азыр аткарып берейин деген чыгарма, сөзүн жазган Каныбек Иманалиев, обону Айбек Карымовдуку, биздин сүйүү жалган болсо эгерде. Анасы. Сау болуңуздар. Алтыным деп жан элжиреп жанымде, от чачыштык махабаттан жалында. Биздин сүйүү жалган болсо эгер
кечишкен жайдын түнүндө ушул ырды сага арнап жазганмын кайдасың сен кайда кеттиң сүйүм алтыным мен чын эле сенде жүрөмүн сенсиз өтпөк жалгыз күндөрүм менин сүйгөнүм мен чын эле сенде жүрөмүн сенсиз өтпөк жалгыз күндөрүм менин сүйгөнүм асмандагы жылдыздарда чымындап мени карай отурамын дале жалгыз сага арнап ырда көңүлүмдө бир сен деймин сени гана жактырып элесиңди элес тутуп жүрөгүмө калтырдым мен чын эле сенде жүрөмүн сенсиз өтпөк жалгыз күндөрүм менин сүйгөнүм мен чын эле сенде жүрөмүн сенсиз өтпөк жалгыз күндөрүм менин сүйгөнүм чын эле сенде жүрөмүн сенсиз өтпөк жалгыз күндөрүм менин сүйгөнүм мен чын эле сенде жүрөмүн сенсиз өтпөк жалгыз күндөрүм менин сүйгөнүм апам сиз деген бүгүнкү күндө Каныкей апанын ордуна Каныкейсиз. Ой, сиз деген Чеми апа учуп турган бүркөтсүз, конуп турган ак кулсуз. Дагы эмне балекет кылдың? Дагы эмнени сындырып ийдиң? Ой, апа, акырын эле сүйлөңүзчү, жүрөгүм жерге келип калды. Эме эле айтып коеюн деп аткам тиги. Эмнени? Асыл адамдар жөнүндө чыгайын деп туруп ошону айтайын деп сизден айландырып аткам да. Айта берем. Ушундайсың да. Алдыңыздар да асыл адамдар. адамдар жакшылыкка баштагандар изги үмүттүн жолун улап жамандыкка баспагандар эл үмүтүн актагандар адал жолду жактагандар ар намысты сактагандар жүз жашасын жакшы адамдар эл үмүтүн актагандар адал жолду жактагандар ар намысты сактагандар жүз жашасын жакшы адамдар күндөй күлүп жаркылдаган туура айткандан тартынбаган дили жарык жакшы адамдар терең
Бүгүн бизге апа сонун өзгөчө конок келди. Эми ырлары да өзгөчө, өзүнүн формасы да өзгөчө, анан ырларынын тематикасы дагы өзгөчө да. Мындай ырларды ырдайт да. Оорубаңыздарнам, оорусаңыздарнам, оорубаңызчы деген ырларды ырдайт да апа. Мына аябай жакшы турбайбы? Кайнененин колундасың да, какылып кетер. Ошо кайненең ырдасаң керек да, ооруба деп. Мына үлгү алсаң. Жумагүл эже, кош келдиңиз. Биздин куттуу төрүбүзгө Келем, чайдан кой. Мен чайымды ичкен да, ичпеген да армандам. Келиңиз анда, Жумагүл эже, каяктарда жүрөсүз, эмне кылып жүрөсүз, чыгармачылыгыңызда эмне деген жаңылыктар, төңкөрүштөр болуп атат дегендей. Саламатсыздарбы? Бүгүн маанайым абдан жакшы десем болот. Бүгүн сиздер менен мен дагы сиздерди мындай теледен көрүп жүрсөм, бүгүн жакындан таанышып, жүз көрүшүп дегендей. Маанайым абдан жакшы. Анан эменде алыстап кетелек деп сурайлык. Жакында кандай экенбиз? Азыр экранга чейин айтып аттым эле, жакындан дагы аябай да татынакай экенсиздер. Ошо биз камерадан эле ушундай көрүнөбүз, жашоодо таптакыр башкачабыз. Уланта кой. Өзүм негизи Ош шаарында жашайм, бирок баягы өнөр чөйрөсүндө жүргөндүктөн Бишкек шаарга бат-бат эле келип турам. Концерт, съемкаларга, жакшылыктарга дегендей. Чыгармачыл адамдардан эң биринчи бул жаңылыгы ар дайыма чыгармачыл адам мындай изденүүнүн үстүндө. Көбүнчө бизден баягы ырчылардан элдер жаңырларды күтөт, жакшы ырларды күтөт дегендей. Кайрадан эле ошол жаңырлардын үстүндө иштеп дегендей. Боорусаңыз таарынам деген сыяктуу ушундай тематикадагы ырларга бул сизге сунуштар түшөбү? Ушундай же сиз ушунда отуруп алып изденесизби? Эми окшош болуп калды, кичинем бир өзгөчөрөөк ыр чыгарайын деген эме болобу сизде өзүңүздө? Негизи ырларыңызды ким менен кеңешесиз дегенчи? Негизи баягы ырды биринчи ырчыга дагы жакса, ырчы дагы ошол ырды мындай жан дүйнөсү менен жакшы көрүп, багып ырдайт дегендей, таптап, анан кийин негизинен эле ырды көбүнчө эле кээде мисалы ошол өнөр тармагында мисалы баягы мыкты оончулар жакындар болсо ушул ырдап көрбөйсүңбү? Кээде өзүм айланамдагы эле биздин өнөр оончу агаларыбыз, акын эжелерибиз болуп калат. Ушул ырсага жарашат, ырдап көрбөйсүңбү дейт. Анан кээде алардын тандоосу менен болуп калат, кээде болсо өзүм тандап ырдайм. Өзүм тандап ырдайм деп калдыңызбы? Мисалы азыр ырчы, жакшы ырчы болуш үчүн эң биринчи эмне керектелет? Ырчыларга эң биринчи жакшы оон керекпи, ыр керекпи, же жакшы кеңешчи керекпи, аранжировка мыктыбы же үнбү, талант? Эми азыркы учурда болсо баягы элдин дагы табити аябай мындай башкача болуп баратат да. Мындай ырдын кабыл алышы дагы өтө мындай элдин талабы аябай башкача да. Анан мен ойлойм эң биринчи ырчыда бул жараткандан берилген эң биринчи мындай талант, үн болуш керек деп ойлойм. Анан ошо ар бир ырчы ошол өзүнүн талантынын үстүнөн билим алат, аракет кылат, иштейт. Анан кийин оончу акындар менен иштешет. Анан мен ойлойм бул жерде үн, сөзүнө дагы маани керек, оону дагы керек дегендей. Анан ошол ыр эгерде ырчыга жарашып калса, ошол ыр мындай ырчыга дагы мен ойлойм мындай жоопкерчилик болот да. Аны кандай аткарып чыгат? Мисалы ошол оончу деле ырын бергенде ырчыдан күтөт да, сен кандай аткарасың, ал элге жетеби дегендей. Сиз өзүңүз окуган билимиңиз ырчылык кесиппи, же болбосо жапайы талант дейбиз го? Же балким жапайы таланттан мынтип сурулуп чыгып кеттиңизби? Мен өзү негизи бала кезинен эле баягы биздин ар бир ырчылардын башынан өткөн. Менде деле ушул нерсе менен акырындык менен башталып, анан окууну бүткөндөн кийин мен негизи баягы бул кесипти мен хобби катары деп ойлогон элем. Бирок баягы Кудайдын буйругу болуп. Хобби эмес экен бул. Хобби эмес экен да. Анан Кудайдын буйругу менен анан ошол мектепте эле мени музыкадан берген агайым биздин баягы 11-дү бүткөндө бизге келет да. Анан мен ошол искусство факультетине менин атымды берип коюптур, менин дааныйларымчы. Анан ошентип Ош шаарындагы Ош мамлекеттик университетинен искусство факультетин аяктадым. Анан
ушул күнгө чейин эле ал жерде студент кезде дагы концерттерге катышып, иш-чараларга барып, анан ыр жазыш керек, клип тартыш керек болуп эле ушул күнгө чейин эле ушул өнөр чөйрөсүндөмүн. Анан бул менин хоббим эмес, азыркы учурда менин кесибим десем болот. Мындай кесипти дагы адам дайыма багыш керек дегендей. Дипломуң кызылбы? Диплом жок, кызым. Жок, эчтеке эмес ал. Эми дипломдун бар эле кызыл диплом менен бүтпөйт. Ошону айтып коеюн дедим да. Кандай сонун анак. Бизде көбүнчө эле өнөр чөйрөсүндө маданиятта ырчы, актерлор, блогерлер бүт бардыгы эмнеге Ошто турат, анан Оштон келип кетип тажабайсыздарбы? Бияка эле бир көчүп келе албайсыздарбы? 1 ай, анан кайра жака 2 ай. Эми ар бир адам өзүнүн шартына жараша, мен ата-энем, жакындарым, анан биздин үй жайыбыз дегенде баары Ош шаарында болгондуктан мага Ош шаары мындай ыңгайлуулук жашагангачы. Анан бирок азыр мен аябай мындай заманга, мисалы мурда Бишкекке барабыз десек аябай даярданып, мындай Бишкекке барыш үчүн канча деген ооба. Анан азыркы учурда заманга жараша бизде аябай өнүккөн заман, баардык шарт бар дегендей. Анан азыркы учурда мындай биз үчүн баары эле чыгармачыл адамдар үчүн мындай көп абдан эле кыйынчылык жаратпайт. Негизги эле ушул элибизде аманчылык, тынчылык болсо боло берет да. Эми буйруса билбейм, балким Бишкекте жашап калам алдыда. Мисалы, эми болот го, ар бир ырдын өзүнүн тарыхы, өзүнүн эмеси болот. Ар бир ыр өзүнүн баяны болот. Мисалы, жана оорусаңыз тарынам деген бул эмне болуп, эме болуп калган? Бирөө сизди ооруп, тарынтып койду, же бирөө ооруп калганда сиз тарынып калдыңызбы? Эмне болду эле? Ошону айтып коюңузчу, мен кыжалат болбой. Ооба, негизи сиз айткан суроону ошол көпчүлүк эле же бирөөгө арнадыңбы, бул кандай ыр жаралып калган дейт. Анан мындай ырдын темасы дагы мындай башкача да, эми. Ооба, мындай укканда дароо эле эмне деген ыр болот экен, кандай, эми бирок жашоодо сүйлөшүп аткандагыдай, бирок обону бар да. Сүйлөшүп атасың, бирок обону бар. Ооба, кимдир бирөөлөр бирөө ооруп калса, оорусаң тарынам, оорубачы дейт. Анан кээ биркилер адам ооруп калса тарынабы экен деп ар кандай варианттарын айтат да. Анан бул ырдын негизи мен буга чейин биздин Бекбурбиев агабыздын мындай мурдагы эски ырларын ырдаганмын. Анан бир күндү эле анан Бек аке менен мындай ага карындаш болуп эле чыгармачылыктагы сый урматтабыз. Анан өзүнүн эле Facebook баракчасында эле анан бир күндү эле айтып калдым. Бек аке мага мындай жаңы ыр жазып бериңизчи, элге чыга элек, эч ким ырдабаган, мындай ырдалбаган бир жаңы обон десем, анан кандай тематика дейт. Анан эми сиздин ырларыңыз бардыгы эле жакшы. Кандай болсо дагы десем, анан макул деп эле анан ошол бир жуманын ичинде эле обонун да өзү кылып ырдап жөнөттү. Анан ошол обону Бекбурбиев агабыздыкы, ал эми сөзү болсо биздин кыргыз элибиздин мыкты акыны Бактыгүл Чотурованыкы. Бактыгүл эженин дагы мындай көп ырлары бар. Анан Бек аке дагы көп акындардын жаза бербейт го. Бири ошол Бактыгүл эже менен көбүрөөк иштешет экен да. Анан сөзү ушул эженики деди. Анан ошол угуп эле анан ырды аранжировкага бердик. Ошол анан жаздырып ырдап берип алып чыктык. Негизи өзүңүздө мындай эме барбы? Сөз жазуу же болбосо обон жазуу деген? Жок, мен обон жазбайм, сөз жазбайм, жөн аткаруучумун. Эми ар бир кесип өзүнүн мындай, мисалы обончумун деп эле же акынмын деп эле мындай жаза бербейм да, ар бир адам. Ар ким өзүнүн жумушун кылыш керек да. Эми Кудай Таала берип койсо, тигил талантты да колдонсо болот. Эми жок болсо бир чыгармачылык, ачкачылык деген сөздүн дагы мааниси бар экенин, мааниси терең экенин мен азыр түшүнөм да. Кээ бирде ушундай болот экен да. Ушундай бир буркан шаркан болуп, ушундай деңгээлиң көтөрүлүп, аябай бир бийик тепкичтерге чыгасың дагы, анан бир учур болот экен. Өзүңөн өзү өчөсүң да. Бир нерсе кылайын десең окшошпойсуң. Же илхом келбейт. Сизде да ушундай болобучу, ушундай бардыгы жакшыдай эле, бирок кайра жамандай болот да, ушундай. Ушундай учурларда эмне кыласыз? Сиздин башыңыздан өттү эле, ошо илхом келбей калган коркунучтук сезим? Мен ойлойм, бул ар бир эле чыгармачыл адамдан башынан өтөт да бул нерсе. Сөзсүз сен ошол учурда ойлобойсуң мындай нерсе болбойт деп. Бирок ар бир адамдан болот. Бир учурда сен аябай иштегиң келип, катар-катар жаңырлар жаздырасың, катар-катар клиптерди тарттырасың, аябай мындай иштегиң келет, анан бир учур келет, адам мындай кээде кандай десем,
чарчайт да, ал өз нерсе өзүңө билинбейт. Кээде адам чарчайт, эс алгысы келет. Анан сиз айткандай эң биринчи мындай каалооң болсо, илхам дедиңиз, ошондой болсо сен колуңан келген нерсени аракет кыласың да, анан кээде ушул каалооң тартпайт, эчтеке кылгың келбейт да. Мисалы, мына ушундай съемкаларга, концерттерге чакыруу болсо деле сен үйдө бош болсоң дагы баргың келбейт. Каалооң жок болот да. Эң негизгиси мындай сенде каалоо болуш керек да. Бирок эми бул нерсе туурабы сиздин оюңузча? Баягы каалоо жок, бүгүн барбай эле коеюнчу деп же тескерисинче каалоо менен өзүң күрөшүп жашоодо айтат го, эң чоң күрөш бул өзүң менен өзү күрөш дейт. Ооба. Бул нерсе менин оюмча дагы бир чети чыгармачылык, артыкчылык деп ойлойм. Ооба. Жок, мен деген барышым керек. Мен оорубай, мен эч нерсе каалоо боломо карабай, мен барып иштешим керек. Бул менин жумушум деген сыяктуу. Көп адамдар, балким биз чыгармачыл адамдар жумшак болуп, өзүбүздүн баягы эме эмоцияга көп алдырып коюп, ошондой жагыбыз бар да. Балким ошол жактан алдырып коюп, көп адамдар каалоом келгенче күтөйүнчү деп караганда уже 70-ке чыгып калган болобуз да. Ооба. Сиз айткандай бул нерсе баягы каалоом келгенде болот деп отурсаң, азыр мындай убактың өмүрүң өтө берет экен, сиз айткандай убакыт өтүп кетет экен, анан бир 2 жылдан кийин үйдө жатып, жанагыдай ушуну кылып койсом, дагы адам бара-бара өсөт да, дагы ушул нерсени кылып койсом болмок экен дейт да. Ошон үчүн адам мындай жалкоо болбош керек экен да, жалкоолукту жеңиш керек экен. Мындай каалооң тартпаса дагы мен жасайм деп аракет кыла беришиң керек экен да. Мына өз аябай сонун тематикада сүйлөшүп атабыз. Каалоо, эркиндик, чыгармачылык, өзүн өзү менен күрөшүү деген. Эртеден бери экөөңөрдү карап отуруп, негизи бекеринен айтпаса керек да, сулуулук дүйнөнү сактап калат депчи. Келиним да татынакай, сен да аябай татынакай экенсиңер. Экөөңөр божурап эле бирдемелерди сүйлөшүп атасыңар. Мен болсо тигил аларга маани бербей экөөңөрдүн жаштыгыңарга, сулуулугуңарга суктанып отурдум да. Анан эртеден бери айына Айгерим сенин ырларыңдын темасы жөнүндө айтып атат, тематикасы жөнүндө айтып атат. Сен жалкоосуңбу, жалкоо эмессиңби? Ал жөнүндө сурады. Бүгүн эми атайын ушул жактан бери келгенден кийин ырдамайын, сени кой бербейбиз, ырдабай, мен чарчадым, оштон келдим, кетем десең, итти кой бербейбиз, эч жака кете албайсың. Баары бир ырдайсың да. Анан кагылып кетейин, эмне, кайсы ырды ырдап берейин деп атасың. Бул маек аябай мага абдан жакты десем болот. Айгерим менин жан дүйнөмдө ачып калды эле да. Ага чейин кантип сүйлөйм деп аттым эле, чынын айтсамчы. Мен буга чейин бар репертуарымда апа жөнүндө, көпчүлүгүбүз эле эне жөнүндө көп ырдайт экенбиз. Анан ата жөнүндө дагы абдан ырдагым келип, анан биздин Сыйнык Бейшекеев агабыздын обону Атакем деген ыры. Ал эми сөзү дагы болсо Бактыгүл Чотурованыкы. Жалпы биздин аталарыбызга арнап, болочок аталарга арнап Атакем деген ырды кабыл алып коюңуздар. Сөз сизге калсын. Geldi кезек, атанын уулу дешет, жүгүчүң сөз экенин жүрөгүм эчтен сезет. Татыктуу бекенсиң деп заманың сөмөй кезет. Атаке бай, жылт эткен санаңыздан, самого өзүбүз да сагынып калабыз да. Эшиктер биз чоңойгон, эркелеп барабыз да. Бактылуу узак жаша бар болуп арабызда. Табат эткен сырымды, таштаймын көз нурумду, атыңды эл куугузуп, арнаймын бар ырымды. Өстүрсүм экенсиздей мен дагы өз уулумду. Атаке бай,
эскендең кылымды көрсөкендең пайгамбар жашта кутман тилегин берсекендең каткырып карылыкты кайраттуу жеңсекендең атаке бай жылт эткен санаңыздан самогу өзүбүз да сагынып калабыз да эшиктер биз чоңойгон эркелеп барабыз да бактылуу узак жашай бар болуп арабызда атаке узак жаша аман жүр арабызда атаке бай. Kıyalda kılımda bizdegim Düşüktü tübü çok izbenen Kapıstan çoluktuk kapıstan sırdaştık Yolumuz kaçımız düz beri Çındele ben seni taptım mı? Çındele ben seni taptım mı? Söylesen suyunu karayımın Salalap çaçını tarayımın Gülmünde gözlerim gülmünde bot çaksa Gayreli gülgündü samaymın Çındele ben seni taptım mı? Çındele ben seni taptım mı? Sen dağı men izlep şaştın mı? Tübü çok sanaga battın mı? Şam bolup cagılçır şam bolup cırgalım Yıldızday caynatıp baktımdı Hey, oy Çındele ben seni taptım mı? Çındele ben seni taptım mı? Hey, oy Çındele ben seni taptım mı? Çındele ben seni taptım mı? Ben seni taptım mı? Ay бүгүн аябай чарчадым Айгерим. Эмне деген коноктор келип, эмне деген ырларды угуп айнанайын. Жанагы тигили сонун балдар, кыздар келип урдады. Жөнөл отуруп эле укпаймынбы? Аларга бийлей берип, секире берип чарчадым ай. Эми коштошолду да эс алалы. Ооба, ошентиңизчи апа. Сиз да негизи күндөн күнгө эме болуп баратасыз, алдан күчтөн тайып, мурдагыдай эмессиз. Апе алдан күчтөн тайсам жанагынтип бийлейминби? Осуңду мында сөзүңдү оңдоп сүйлөчү акса. Чарчап калып атасыз деген. Ошо урушпай коштошолу. Элдин баарын карап урушуп аткан турбайсызбы? Эме кылалы, мен жашынакай барып сизди эс алдырып ысык чай куюп берейин дагы. Анда биздин көрүүчүлөр да эс алсын. Кайрадан жолугушканга чейин сак саламатта болуңуздар. Болом жүрчү эле эс алалы.